Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Түркия Республикасына болгон расмий иш сапарынын алкагында аркылуу тармактарда кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Президент Садыр Жапаров менен Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Мындан тышкары төмөнкү документтерге кол коюлду. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Түркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин жаатында макулдашуу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана Түркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы автордук укук жана чектеш укуктар жаатындагы өз ара түшүнүү жөнүндөгү меморандум. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Түркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданият жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Түркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданий борборлорду түзүү жана аларды иштешүү жөнүндөгү макулдашуу. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлиги менен Түркия Республикасынын маданият жана туризм министрлигинин ортосундагы жаштар саясаты жаатында макулдашуу боюнча өз ара түшүнүү жөнүндөгү меморандум. 2018-жылы 9-апрелдеги Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Түркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы диний тарбия жана спорт жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууну ишке ашыруу боюнча ведомстволор аралык иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндөгү протокол. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлигинин ортосундагы протокол жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум. Сүйлөшүүдөн кийинки биргелешкен маалымат жыйынында Эрдоган апрель айынын этегинде кыргыз-тажик чек арасына токтолду. Эки бир тууган өлкөнүн ортосунда чыккан бул көйгөй бизди да кайгыга салды. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып каза болгондордун жакындарына көңүл айтам. Эки өлкө сабырдуулук менен бул маселени чечип алганына кубандык. Эки кошуна мамлекет мындан ары да көйгөйлөрдү тынчтык жол менен чечет деген үмүттөбүз. Түркиянын лидери жолугушууда ФЕТО баш болгон террордук уюмдар менен күрөшүү тууралуу сөз болгонун белгиледи. ФЕТО уюмунун эки өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирери тууралуу урматтуу бир тууганым менен пикирдешпиз. Соңку саясий көйгөйлөр ФЕТОнун караңгы, кандуу жана суук жүзүн ортого салды. Буюрса бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, бул маселени бирге жеңебиз. Урматтуу президентке Түркиянын Кыргыз элине жана өкмөтүнө болгон колдоосун дагы бир жолу баса белгиледи. Саясий туруктуулукка жасалган ар бир кадамыма биз Кыргыз мамлекетинин жанындабыз деп айтты Эрдоган. 28 фреканс artı. Урматтуу президент мырза, урматтуу айымдар жана деңгээли 30 жыл бою бекем сакталып турганын баса белгилейт. Урматтуу президенти менен соода экономикалык боюнча тыгыз иштешүүнүн механизмдерин иштеп чыгууга жетиштик. Биргелешкен комиссиянын кезектеги ою 10-жыйын өткөрүүнүн маани маңызына басымчасында бул сан бир кыйла өсөт деп ишенем. Карандан терең ыраазычылык билдирем. Бул иш сапардагы жолугушууларда мырзага жана жалпы Түркия элине жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостук үчүн